Көкөтөйдүн ашы жамбы атуу. Каркыранын түштүктөрүндөгү Керме тоонун токой баскан теске этегинде 40 миң үй тигилген. Чок ортодо манас конгон кан ордо боз үй. Бакай баштаган кошуун 40 үйлөрдөн жай алды. Керней сурнайлар тартылып, көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлүп, ырчуул топко жар салды. Бүгүнкү тамаша жамбы атыш. Карагай жалдуу Кара тоонун теске этегине калайык чогулду. Мергендин баары чогулду. 90 жигит куралып, Карагайдан узун тандап, түбүнө түркүк буратып, 600 устунду бири-бирине улатып асманга чыгарып койду. Кылда учуна көк асаба байланды. Болоттон боо чыйратып 42 танап тартты. 100 адамдын кунуна тете алтын жамбыны бүркүт айланаар бийикке илип койду. Казганактаган калың эл боор таяна эки беттеп жарданып, атжан жөөсү аралаш аба жарып турушту. Кечилдин каны Коңурбайдан 1000 мерген. Калмактын каны Жолой чыгарды 1000 мерген. Катын балбан Оронго чыгарды 1000 мерген. Кокондун каны Козубек чыгарды 1000 мерген. Анжияндан Айры сакал Санжыбек чыгарды 1000 мерген. Алты шаардын каны Алабек чыгарды 1000 мерген. Оогандын каны Акун чыгарды 1000 мерген. Жаналы Карач биригип 1000 мерген чыгарды. Оюн башталды. Мергендердин көзү карыгып, колдору талып, аттары чарчап, ок дарылары күбүлдү, саадактары байыды. Анын баарын элге кабарлап жарчы дагы ким жамбы атууга чыгат деп жүрдү. Мажик баатыр Манаска чаап жетип, жамбыны эч ким ата албаганын кабарлады. Мажиктин кабарын уккан Манас шаң жыгач менен Канжыгадагы доолду даң койду. 84 севилдүү баатыр шапашып оюн токтотуп, эки жак болуп тизилип калышты. Ээр белдей арт кайкыны ашып түшө бергенде, этектеги кара таандай калың эл дале уйгу-туйгу болуп жатыптыр. Чок ортодо алтын жамбы күнгө жаркылдап, көкөлөгөн шыргый көк тиреп турат. Артуудан аша бергенде Манас дагы доолду бир койду. 84 севилдүү баатырдын мылтыктары октолуу, милтелери чоктолуу. Боордун ылдый куюлуп келе жаткан Манастын жигиттерин көрүп, жардангандардын баарысы эки тарапка бөлүнүп тура калышты. 40тын башы кыргылчал тебетейин кайкыта ыргытты. Көкөлөй түшкөн тебетей көккө серпилди. Каалгый түшүп абада кайра ылдыйлай бергенде Алмамбет тосуп бир атты. Жерге түшпөй тебетей көкөлөп кетти. Кайра дагы жерге жакындай бергенде Чубак дагы бир атты. Ошентип баатырлар жамбы атчу аянтка оюн салып келатты. Тебетейди түшүрбөй 84тү бүт атты. Эңип алып карашса, калбырдан бетер көзөнөк тамтыгы калбаптыр. Төрө Манас дагы доол урганы. 21ден бөлүнүп 84тү 4 жагынан чабышты. Боз жоргосун термелтип, буурул сакал Бакай оюнду баштады. Найзасын мелжей кармады. 84 жигит дагы аттарын чаап оюн салып келе беришти. Муну көргөн эл кандай жорук болуп жатканына түшүнбөй аң-таң. Баатырлар ушинтип аскер оюн куруп боор ылдый дале чаап келатат. Төмөндөгү калың эл бу кандай жорук экенине түшүнбөй элейет. Манас доол урганы. Алмамбет баштаган 20 чоро жабыла ат коюп, кыргылдын 20сын бирден ат үстүнөн илип алып, такымга басып кеткени. Сараланы атырылтып Алмамбет астыга кеткени. Бакайды кууп жеткени, ана-мына дегизбей ат үстүнөн аңтара коюп кеткени. Анда артында эр Чубак көк аланы камчылап Алмамбетке жеткени, кайрылып каршы чыгарбай каңтара коюп кеткени. Жарыша учкан жебедей бирин-бири куушуп, Чубакка ажыбай баатыр жеткени, коңторо сайып өткөнү. Аттанып алган Камбакай боз жоргосун удургутуп жерде жаткан Алмамбетке жеткени, жерден эңип алып, Саралага мингизип коштоп кеткени. Сараланы зыргытып Алмамбет боз ала болгон Чубакка ыкчам жеткени, кайра атына кондуруп коштоп алып кеткени. Мына ушинтип оюн десең кырылыш, найза жеп аттан жыгылыш. Аттанып чаап келаткан 84 жигит. Казганактаган калың эл жамбынын жолун ачып турган жерге жуук калганда Манас жана да доол урганы. 84-тү 42ден бөлүнүп маңдай тескей турду да саадактардан жаа суурушту. Бирин-бири мээлешип жаа тартып калышты. Эл дуу этип «О!» дегенде ооздон чыккан көк түтүн туман болуп каптады.
Бирок 84 жебе каршы терши учуп 22ден беттеп турган баатырлардын бөрктөрүнүн чокторун үзүп өткөнү. Эл ду этип дегенде ооздон чыккан ысык дем алиги туманды айдап таратты. Манас дагы доо олурду. Кыргын салчу кыраандар кылычтарын суурушуп, кыйкырык, ызы-чуу менен ат коюшту бетме-бет. Шакашук чабышты. Кылычтар күнгө жаркылдап, учкун атып чартылдап, бирок бири да денесине тийгизбей өнөрлөрүн көрсөттү. Кыраандардын кыйындыгы билинди. Карап турган калың эл кандай балее болот деп жандарынан түңүлдү. Дагы доол кагылды. Баатырлар кылычтарын кынга салышты. Ай балталарын алышты. Куду согуш жүрүп жаткандай ай балта менен чабышты. Кокус жаздым тийсе не болот? Бирок калкан тосо беришип, бири да жарата албады. Согуш менен иши жок карапайым дыйкан эл, жибек сатып пул кылган алыстан келген мейман эл, жоругу курусун булардын деп, жандарын сайып чабышкан оюну курусун булардын деп, айран азыр турушту. Ошентип аш-пышымча жоокер оюн уланды. Манас дагы доо олурду. Салтанаттуу сайгашка кылымды бузган 40 бөрү көгала байрак туу менен бөлүнүп четке чыкты. Эң алдыда боз жоргону моюндап, сакалын жакага салып коюндап, көк чыбык мылтыгын сундуруп, камбакай баштап атмай болду 42 танап жамбыны. 40 чоро Манастап ураан чакырып турду. Боз жорго жетти жыбылжып, көк чыбык үнү тарс этти. Аркасынан айкырып чубак кирип барганы, көк келтеден ок атып жамбыны коюп калганы, танаптардын да бирин чарт эте үзүп салганы. Артынан Алмамбет шер жеткени. Алмабаштан тарс коюп, танаптын дагы бирин кыйып өткөнү. Артынан эр сыргак, сыр бараңдан ок кетти. Танаптардын дагы бири чарт этти. Анын артынан кыргылчал барды айкырып. Танаптардын дагы бирин алда өттү чарт кыйып. Ажыбай кыйды бир боосун, Чалыбай кыйды бир боосун, Атай кыйды бир боосун, Үмөт кыйды бир боосун. Ошентип 42 боонун 40-ын кайсап өтүштү. Акырында Манас түтүнү туман тү ыспан, Кароолу тажаал огу ажал, сотосу болот ооз албарс, ак келтени колго алып, катар келип, 2 ок салып, 2 гана танапка илинип калган жамбыга сундура кармап, арча торуну теминди. Ак келте үнү жаңырды. 2 танап бир кыйылып, 100 кулдун кунуна тете чоң жамбы кулады. Жамбы жерге түшкөнчө арча торуну чуркатып, Манас кайрадан кыйгаш жеткени, кыргый илген торгойдой илип алып кеткени. Дүңгүрөп жер силкинип чайпалды. Айкөл Манасты теңир колдогон эр экенине карап туруп, жөнөкөй баатырлар баш болуп, жалпы журт бүтүн таң берди. Алып кошой баштаган бүтүн карыялар дагы, Коңурбай, Жолой, Нескара баштаган Кытай, Калмак, Манжулар да асаба тууларын баштарынан көкөлөтө көтөрүп, көк эмере чайпашып, ортодо ат ойнотуп турган Манаска туу баштарын ие жапырды. Манас тууларга таазим кылып, ат үстүнөн баш ийди да, арча торуну кайра тартып, көкөрдөй болгон жамбыны оң алаканына кармаган бойдон абасы Кошойдун кашына чаап келип тартуу сунду. «Касиеттүү аба, менин олжом сага тартуу», деди Манас. Кыргыз, казак эл дуулдап Манаста ураан чакырды. Алып Кошой 2 алаканын дөбөдөн өйдө көк теңирге көтөрө бакылдап, бата берип калды. Төбөсү бийик көк колдосун, төшү түктүү жер колдосун. Кошойду колдоп жамы журт жапырт бата беришти дүңгүрөп. Ошентип Көкөтөйдүн ашындагы жамбы атуу оюнунун башкы байгеси кыргыздарда калды.